Биринчи жасалган адамдардын азыркы учурда акыбалы кандай? Кайтарым байланыш барбы? Ар бир киши чет өлкөгө барганда мусафир болуп жүрөт да. Анан жүрөгүндө бир тешиги бар. Бул тешик Дал ошол операция кезекке туруу үчүн адамдар кандай аракеттерди кылыш керек? азыр кызыбыз өзүнө келгенге күтүп атабыз. Мен төрөбөгөн, бирок менин баламдай болгон дагы көп балдар бар. Чаранын дагы бирден бир максаты эки өлкөнүн карым-катнашын жогорулатуу, Саламатсыздарбы? Жүрөктү коргоо коомдук фондунун колдоосу менен Кытайдан келген дарыгерлер жана кыргыз дарыгерлери тажрыйба алмашуу максатында жүрөк кемтиги менен жабыркагандарга акысыз операция жасалууда. Бул иш-чаранын алкагында дарыгерлер биргелешип бейтаптарга жогорку деңгээлдеги жардам көрсөтүшүп, жүрөк кемтиги менен жабыркаган адамдарга үмүт тартуулашууда. Иш-чара социалдык жактан маанилүү болгондуктан медициналык жактан биз тартып кетүүнү туура көрдүк. Азыркы учурда 2 жаштагы кызыбызга жүрөк кемтиги менен ооруп кеткен, ошол себептен акысыз операция жасалууда. Бул иш-чараны уюштуруп жаткан Айбулак Жумак айымды азыр кепке тартып, бул иш-чара кандай деңгээлде өткөрүлүп жатат, негизинен бул акысыз операция жасалуунун негизги максаты эмне экенин биргелешип сурайбыз. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номери боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Азыркы учурда биз жүрөктү коргоо коомдук фондунун жетекчиси Айбулак Жумак айымдын жанында турган чагыбыз. Азыркы учурда өткөрүлгөн операция кандай болду? Толук сурап билебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Бул иш-чара эмне болуп уюштурулду? Канча жылдан бери уюштурулуп келет? Азыркы өткөрүлгөн операция кандай болду? Ийгиликтүү аяктадыбы? Бул фонд курулгалы негизи Кытайда эле курулуп баштаган. Негизи порок сердца балдарга, жаш балдарга акысыз операцияны уюштурабыз жыл сайын. 12 жыл болду. Кыргызстанда бул жумуштарды уюштургалы 3 жылдан ашты. Быйыл 3-чү жылы. Буга чейин 19 балага жардам берип операцияны жасап аяктырып болгонбуз. Баарынын абалы азыр жакшы. Быйыл болсо биз дагы эле балдарга жардам берүү максатта, бирок андан тышкары дагы маанилүү максаттар болуп атат. Анткени көрүп атасыздар, ар дайым балдар ооруганда Кыргызстандын өзүнөн көрүнгөндөрү бир бөлүгү, дагы калгандары чет мамлекеттерге чыгып кетип атат. Россияга, Турцияга, Индияга ушинтип таралып кетип атат. Бул көп чыгым дагы болот. Анан ар бир киши чет өлкөгө барганда мусафир болуп жүрөт да. Тил маселеси болот, чыгымдар дагы көп болот. Анан жыйынтыгы жакшы болобу болбойбу, аны дагы билбейбиз да, белгисиз. Ошол маселелерди биз кичине болсо дагы жардамыбыз тийип калсын деп, биз бул жолу Кытайдан врачтарды чакырдык. Негизи бул операцияны кытайлар жасаган деп түшүнсөк болбойт да. Бул негизи кардиоцентрдеги врачтар жасап атат. Кытайдан келген врачтар баягыдан сиздер көргөндөй эле өзүнүн кеңешин берип, эки өлкөнүн балдарга операция жасоо аргалары, адаттары, ой жүгүртүүлөрү, өздөрүнүн идеялары кандай, ошол жагынан билим алмаштырып атат. Биздин максат кийин келечекте биринчиден эки тараптын дарыгерлери биригип чогуу иштөө. Экинчиден биздин оорукчан балдар босогодон аттап чыгып жүрбөй эле өзүнүн айылынан, өзүнүн ата мекенинде эле айыгып кетсе, өзүнүн өлкөсүнөн дарыланып айыгып кеткен, бул эң жакшы абал да. Үчүнчүдөн ушул аркылуу эки элдин арасындагы каада салт болобу, ой жүгүртүү болобу, тил болобу, ар бирөөсү бири-бирин түшүнүп,
достукту ан сайын бекемдеп. Азыр жакшы жакын кошуна өлкөбүз, ан сайын тыгыз байланышта болуп, чогуу өнүгүп өсүп, жакшылыктарды тең көрүп болсок, мындан жакшы дагы эмне бар? Балдар дагы жакшы айыгып кетсе. Демек бул иш чаранын дагы бирден бир максаты эки өлкөнүн карым катнашын жогорулатуу, Анан азыркы учурда өткөрүлгөн операция кандай болуп жыйынтыкталды? Бул биринчи операция эң оор. Анткени бул бөбөктүн салмагы 10 килограмм. Анан жүрөгүндө бир тешик бар. Бул тешик өзүнүн жаш курагына караганда бул тешикте маселе жок. А бирок бул тешикти бекитүү үчүн чоңураак размердеги окклютор керек. Муну кан тамырын тешүү бул эң чоң маселе болуп атат. Кан тамырлары нишке, назик. Ошол кан тамырын тешип туруп, катетерди жеткирип, жүрөгүн аралап туруп, клапандардан өткөрүп, анан ошол окклюторду өткөрүү үчүн бул алдындагы жол ачуу жумуштары көбүрөөк убакыт ээледи. Бирок жыйынтыгы аябай жакшы болду. Азыр кызыбыз өзүнө келгенге күтүп атабыз. Буюрса бүрсү күндөрү палатадан чыгарганга насип кылсын Кудай. Демек азыркы учурда бөбөгүбүздүн акыбалы жакшы, Абалы жакшы. Кудайга шүгүр. Анан дагы бирден бир суроом келип турат. Дал ошол операция кезекке туруу үчүн адамдар кандай аракеттерди кылыш керек? Мисалы азыркы учурда бизди көрүп жаткан адамдар деле балким жүрөк кемтиги менен оорушу ыктымал да. Бул иш чара бир жылда бир уланып турат деп жатпайсызбы? Мисалы эмки жылы боло турчу операция кантип алдын ала даярдалыш керек? Кантип очередке туруш керек? Очередке негизи биздин базага катталса эле болот. Мен Instagram баракчам бар, Айбулак Чумак. Ошого катталып, өзүнүн баласынын аты жөнүн жазып, кызбы, уулбу, качан төрөлгөн, анан телефон байланыш номерлерин жазып койсо, биз базага киргизип, анан жыл сайын скрининг уюштурарбыз да, алдын ала кабар кылабыз Instagram аркылуу. Анан чакырабыз, келгиле палан күнү деп баарын тизип коебуз. Биз скринингди бир күн эле өткөрбөйбүз. Ошол балдардын санына жараша, базага кирген балдардын санына жараша 3-4 күн, негизи бир жума болот ар бир жыл. Анан негизи бул операция 3 жылдан бери уланып келе жатат, жасалып келе жатат деп калбадыңызбы? Анан дал ушул эң биринчи жасалган адамдардын азыркы учурда акыбалы кандай? Кайтарым байланыш барбы? Байланыштар бар. Өткөн жума деле ошол 19 баланын арасындагы бир балам мага чалып калды. Абалыңыз кандай? Апам мага карындаш төрөп берди. Мен азыр жалгыз эмесмин. Мен жакшы окуп атам деп ошентип айтты. Анан мен айттым, жакшы окусаң, 5 алсаң, жаңы жылда мен жаңы телефон алып берем деп айттым. Ошол. Бул нерсе сизди сүйүндүрө турбайбы? Ооба. Мен бир эле кызым бар, бирок Кыргызстанда мен төрөбөгөн, бирок менин баламдай болгон дагы көп балдар бар. Буюрса бүгүн дагы көбөйөт. Кубанычтамын аябай. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бир гана мисалы сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, эки элдин ынтымагын, достугун күчөтүү максатында депчи. Жана ошондой эле мисалы мүмкүнчүлүгү жетпеген адамдарга биз эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бирок саны аз болуп калып атат. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Чоң рахмат. Рахмат.